токтом кылам. Кыргыз Республикасынын президентinin Кыргыз Республикасы Ош областындагы карама укуктуу өкүлү Жамалдинов Зиядин Исламович элеген кызматынан бошотулсун. Бүгүн 14 апрелде президенттин Оштогу ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов, анын биринчи орун басары Данияр Жаныкулов, Кара Суу районунун акими Турусбек Ногоев элеген кызматынан бошотулду. Өлкө башчынын жарлыгы менен министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев тааныштырды. Ал эми Ош облусунун жетекчилик кызматына Элчибек Жантаев келди. Жантаев Элчибек Нуржатыевич Кыргыз Республикасынын президентinin Кыргыз Республикасы Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалсын. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургузой Жапаров. Чынында мен муну баягы өтө мындай бир кубануу менен деле кабыл алган жокмун, мындай бир ошол эле учурда жоопкерчиликти сезе билдим да. Ошондуктан мен ойлойм, бүгүн мына мамлекет башчыбыздын талабы өтө катуу болуп турган кезде мен дароо айтып коюшум керек, урматтуу менин биякта отурган кесиптештерим, талап да катуу болот. Бакыт Төрөбаев кызматтык өзгөрүүлөр боюнча комментарий берген жок. Бул президенттин жарлыгы экенин айтып, жыйындын соңунда Зиядин Жамалдинов жана анын биринчи орун басары Данияр Жаныкуловго сөз берилди. Келгенге сүйүнбө, кеткенге сүйүн депчи. Ошондуктан бул мамлекеттик иш, бирок аракет жасадык, бардыгыбыз чогуу иштештик. Бул жерде менин эле салымым эмес, бардык сиздердин дагы салымыңыздар бар бул жердечи. Андан кийин айтып коюшу нерсе, эми азыр улуу мусулмандардын айы Рамазан айында отурабыз. Эгерде кимге ким мен ушул иш үстүндө катуу айтып көңүңүздөрдү ооруткан болсом, жаман жакшы айтышкан болсок, мен кечирим сураймын. Анан азыркы жаңы шайланып аткан Элчибек Нуржатыевичке ийгиликтерди каалайбыз. Президентибиз ошол жоопкерчилик менен илген милдетти мен ойлойм биз так аткардык, ишенимди актадык деп ойлойм. Буга эл тараза, эл сынчы, жогорку жетекчиликтин кабыл алган чечими бул туура эч кандай талкууга жатпайт. 3 атка минердин bir күндө кызматтан алынышы Данияр Жаныкуловдун социалдык тармактарда видеосу тараган шартта жүз берди. Бейле кетсек, 13 апрель кечинде социалдык тармактарда Данияр Жаныкуловго түспөлдөш киши иш бөлмөсүндө бир нече адамдан конверт алып акча сынап жатканы тартылган видеолор тараган. Бул коомчулукта катуу талкуу жаратып, сындар айтылды. Köy çay içsek, buna işte yardım ver. Ал ортодо Жаныкулов видеонун өз кабинетинде тартылганын ырастап кайрылуу жолдоду. Бирок ал конверттерди элден келген арыз моң ар кайсы майрамдарда ишканалар жиберген куттуктоолор деп түшүндүрдү. Коомчулуктун сынына кабылган видео тууралуу журналисттер төмөндөгүдөй маалымат алдык. Өткөн кеткен жанагындай иштер боюнча эми бүгүн мына улуу ороз айында турабыз. Ар ким өзүнүн абийиринин алдында өзү жооп берет. Бул нерсеге Алланын жооп бере турган күнү келет. Ким кандай иш кылган аны бүт бардыгы билет. Далилдер болот, сөздөр болот, аны бардыгы билет. Айтылган нерсе бул эми. Муну азыр айтуунун менимче кереги жок. Ишенбесиңер резюмесинде окуп көргүлө. Зияш Жамалдинов. Бейле кетсек, мындан 1 ай мурун жогорку кеңештен бир нече депутаты Ош облусунун башчысы Зиядин Жамалдинов кызматынан кыянаттык менен пайдаланып жатканын айтып чыгышкан. Алар өлкө башчыга кайрылып, тез арада чара көрүү зарылчылыгын белгилеп, мыйзамсыз иштерин четтен санашкан. Турат казыр өмүр бою бир күндө бизнес кылбай туруп, ушунча жерлерге, ушунча мүлктөргө ээлик кылган мамлекеттин bir президенттин килтеген bir облусундагы өкүлүнө бул моралдык этикалык жактан да уят нерсе. Андан сырткары мен эми бул жерлерин, участкаларын катарынан окуп отурбайын. Айыл өкмөттөрдөн баштап мектептин директорлерге чейин баштап киришип атат. Урматтуу Алмазбек Акынжанович, ушу боюнча бир протокол тапшырма бересиздерби? Кандайдыр бир чаралар көрүп берсеңиздер. Жогорудагы айтылган маселеге тереңирээк көңүл буруп койсоңуздар. Себеби дегенде мына кече жакында эле ишмердүүлүгүн алып барбаган Чүй облусунун губернатору жөнүндө кандай маселе болду? Мына ошого окшогон чечкиндик адамдарга барып бир иштерди алдыга жылдырбаса, бул жөндөн жөн чыккан маселе эмес. Балки мен ушул депутаттардын ушулардын арасынан ушуларды кээ бирлеринин суранычтарын мен аткарбай койсом керек да балким.
ошондуктан ушундайлар болуп атат да. Ошол эле күнү Жамалдинов Ош шаарында маалымат жыйын берип, депутаттардын айткандарын негизсиз деп атаган. Андан бери Жамалдиновдун жакын арада кызматтан кетери тууралуу коомчулукта кызуу талкуу токтобой келди. Бул учурда облус башчы 2 жолу кайрылуу жасады. Негизсиз деп табам мен. Бул баардыгы эле жала. Айттым го. Мана бүгүнкү күндө азыр текшерүүлөр башталса керек менимче. Мен бирөөсүнө да киришпеймин. Кайра айтат элем, ошол барып, ошол реалдуу барып көрүп, ошолорду текшерүүлөр жүргүзсүн. Сиздерге да каалайм, эгерде ошол кызыккандар болсоңуздар, барыңыздар ошол жерге барып, жанагы лесхоздун кордонун тосуп алып туруп, ошол бизге өткөн бекен, ошолор боюнча маалыматтар алып келсеңиздер болот. Ошентип бүгүндөн баштап дерлик 1,5 миллион калкы бар Ош облусунун башчылык кызматына Элчибек Жантаев киришти. Ал мурда Ысык көл облусун жетектеген. 2021 жылдын ноябрынан тартып, мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директору болгон. Кандай план түзүлдү эле, канчалык аткарылды, канчалык аткарылбай турат. Аны ошо кошумчалап, тууралап алып туруп, анан ошо иштерибизди баштайбыз. Ал эми бир көйгөйдү чечиш үчүн, билиш үчүн мына ушул программага кириш керек. Чоң-чоң көйгөйлөр бар областта. Анткени область өзү чоң. Мына ушул багытта иштерди алып барабыз. Асия Сыдыкова, Шахрух Иминжанов, Регион телеканалы, Ош.